өзүнөн өзү эле ушул жаракалар пайда болду мектепте. 45 окуучуну бир класста окутушка мажбур болуп атабыз. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин корутундусу чыккан аварийный деп. Сөз болуп жаткан мектеп авариялык абалда эскилиги жетип, полу менен чатыры чирип, дуалдары урай баштаган. Кечээ мектептин башталгыч класстары окуган имаратында жаракалар пайда болуп, көчүп кетүү коркунучунда калды. Бул боюнча Сузак райондук администрациясына, билим берүү бөлүмүнө, өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгына кабар берилип, мектептин бир корпусу ишин токтотуп жабылды. Кечээ 23 январь күнү түштөн кийин саат 2-3 чамасында өзүнөн өзү эле ушул жаракалар пайда болду мектепте. Аны мектептин администрациясы айтып, биз келип чогулгучак саат 4-5 болуп кетти. Айыл өкмөттүн төрагасына, айыл кеңештин төрагасын чакырып келип биргеликте көрүп кеңештик. Мүмкүн болушунча балдарды окутпоого аракет кылабыз деп жогору чакка кабар бердик эле. Эми Жанбай Узаков атындагы мектептин 400дөн ашык окуучусу 120 орунга ылайыкталган 1-чи корпусунда сабактарын улантууга мажбур. 2018-жылы өзгөчө Кырдаалдар министрлиги мектептин имаратты авариялык абалда деген корутунду чыгарган. Бирок Мундуз айылында башка мектеп жок болгондуктан имаратта сабактар өтүлүп келген. Жаңы жаракалар пайда болуп, коркунуч туудуруп, биз ошол заматта эле ал жерде окуган окуучуларды алып чыгып кетип, берки имаратка көчүрүп алып келдик. Бирок класстар азыр тардыгына байланыштуу 45 окуучуну бир класста окутушка мажбур болуп атабыз. Бул өзү азыр 5 эле класстан 6 эле класстан турат. Азыр ашканабызга дагы окуучуларды киргизишке мажбур болдук. Азыр бул жерде 12 эле класс окуш керек. Биз 19 классты окутуп атабыз. Сузак райондук билим берүү бөлүмү Жанбай Узаков атындагы орто мектептин курулушу 2020-жылы Дүйнөлүк банк кура турган мектептердин тизмесине киргизген. 20-жылы Дүйнөлүк банкка киргизгенбиз бул мектепти. Дүйнөлүк банкка киргизип, ошол жерден жер участогу, жер тилкеси жетишпейт экен. Айыл өкмөттүн депутаттары ошол жерден чечип беришти. Бүгүнкү күндө 1 гектардан ашык жер чечилди. Дүйнөлүк банктын эксперттери дагы келип, бир топ жолу эл менен мектептин коллективи менен бүт баары менен жолугушуп, өздөрүнүн баягы мектептин курууга чейин элдин кандай муктаждыктары ошолор боюнча бүт баарын сүйлөшүүлөр болду. Бүгүнкү күндө ошол 23-жылы баштайбыз деген пландар бар Дүйнөлүк банктан. Сузак району боюнча 11 мектеп авариялык абалда турат. Быйылкы жылкы планга 3 мектеп киргизилип, курулушу жүргүзүлөрү айтылды. Ал эми өткөн жылы 2 мектеп пайдаланууга берилген. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.